Спорттогу жогорку жетишкендиктер эл аралык кызматташууга, эл аралык аренада мамлекеттин жагымдуу көрүнүшүн түзүүгө таасирдүү түрткү берүүчү болуп саналат. Ата мекендик спортчулардын жеңиштери атуулдуктун, жарандыктын, калктын моралдык духунун жана мамлекетке болгон сыймыктануусун бекемдейт. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө дене тарбия жана жогорку спорттун деңгээлинин жогорулап жаткандыгын ачыктан ачык байкоого болот. Бул өсүү тенденциясы өлкөбүздүн жетекчилигинин республикада дене тарбия жана спортту өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыт катары аныктап, керек болгон чараларды көрүп, бул тармакта аткарылып жаткан иштерге колдоо көрсөтүп жаткандыгынын натыйжасынан келип чыгууда. Өтүп бараткан жылы өлкөбүздө спорт тармагына жакшы көңүл бурулуп, жемиштүү жылдардан болду. Спортчуларыбыз эл аралык мелдештерде Кыргызстандын туусун бийик желбиретип, алтын медалдарды катар-катар алып, жеңиш менен кайтып, мекендештерди кубанычка бөлөгөн учурлар көп болду. Өлкө башчыбыздын дене тарбияны өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыт катары аныктаганы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө биринчи расмий жарлыгын кабыл алышы ополтоодой далил. Көп жылдардан бери чечилбей келе жаткан спорт тармагында эмгектенген адамдардын айлык маянасы көбөйдү. Өткөн жылдын аягында Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен республикалык бюджеттин эсебинен мамлекеттин менчигинде болгон алгачкы спорттук объекттер курулду. Алар кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча улуттук курама команданын даярдануусу үчүн Бишкек шаарындагы спорттук зал жана жаңы стадион, Баткен жана Нарын облустарындагы ат майдан. Күрөштүн түрлөрү өзгөчө кызыгууну жаратып келген спорт экени талашсыз. Алгач 2022 жылдын апрель айында Монголияда Азия чемпионаты өтүп, Акжол Махмудов менен ага ини Шаршембековтар журтубузду алтын медальдар менен сүйүнттү. Алар менен чогуу кыз-келиндерден Айпери Медет кызы дагы алтын алса, эркин күрөштөн Ерназар Ахматалиев менен Мээрим Жуманазарова күмүш алып келгени эсибизде. Кыргызстандын спортчулары жайында ислам шериктештик оюндарына катышып, 50ден ашуун мамлекеттин арасынан жалпы жыйынтыкта 9-чу орунга жайгашты. Жалпы жонунан жергиликтүү спортчулар 26 медальга ээ болсо, анын ичинде 8 алтын, 8 күмүш жана 10 коло менен кайтышты. Бул турнир Түркияда өтүп, сууда сүзүүдө Денис Петрашов, фехтованиеден Роман Петров, Жоламан Шаршембеков, Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова алтын менен келишти. Алардын арасында салттуу жаа атуу боюнча Ынтымак Мурадил уулу дагы бар эле. Түркиянын Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргыз спортчулары жалпы 58 медаль жеңип, командалык эсепте 2-чи орунга ээ болушту. Мелдеште 14 спорттун түрүнөн катышып, 16 алтын, 17 күмүш жана 25 коло байге утту. Бул жогорку жетишкендиктер элдин сыймыктануусуна татыктуу болуп, Кыргыз өлкөсүн дагы бир жолу жалпы дүйнө элине таанытышты. Балбандарыбыз канчалык бизди жеңиш менен сүйүнтпөсүн, коомчулуктун талабы дүйнө чемпионатындагы чемпиондук эле. Себеби эгемендүүлүктү алгандан бери жалгыз гана Айсулуу Тыныбековада дүйнө чемпиону деген наам бар эле. Ал эми мырзаларыбыз андай тарыхты жарата элек болчу. Ошондон улам сентябрь айында Сербия өлкөсүндө өткөн грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына өзгөчө көңүл бурулуп турган. Биздин балбандар Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршембеков өз салмагында алтынга ээ болгонго жетишти. Бул чемпионат Кыргызстандын тарыхында өзгөчө боек менен жазылып калды. Анткени бул өлкөнүн грек-рим күрөшүнүн тарыхында дүйнө чемпионатынан алгачкы алтын байгелери болуп калды. 2022 жылы дүйнөлүк күрөш уюму Жоламан Шаршембеков менен Акжол Махмудовду жылдын тарых жаратуучулары деп атады. Ал эми Азиянын күрөш уюму Махмудовду грек-рим күрөшү боюнча Азиянын эң мыкты балбаны деп тапты. Кийин бириккен күрөш дүйнөсү эл аралык федерациясы Жоламан Шаршембековду грек-рим күрөшү боюнча жылдын мыкты балбаны деп тандады. Ал эми эркин күрөштөн Ерназар Ахматалиев Азия чемпионатында күмүш, дүйнө чемпионатында коло байгеге татыды. Арсалан Будажапов Азия жана дүйнө чемпионаттарында коло медаль тагынды. Аны менен бирге грек-рим күрөшү боюнча Амантур Исмаилов менен эркин күрөш боюнча Алибек Осмонов дүйнө чемпионатында коло байге утту. Мындан тышкары эркин күрөштөн Алмаз Манбеков, Улукбек Жолдошбеков жана Исламбек Орозбеков, грек-рим күрөшүнүн Адилхан Нурланбеков, Үзүр Жусупбеков жана Роман Ким Азия биринчилигинин коло байгесин жеңишти.
Kız gelinler güreşünün Ayperi Medet kızı 2022 жылы алгач рет Азия чемпиону болду. Ошондой эле Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова Азия биринчилигинин күмүш медалын утту. Мындан сырткары кыргыз балбандарынын курама командасы өткөн жылы дүйнөлүк биринчиликтин жыйынтыгы менен 5-орунду ээлегени үчүн дүйнө кубогуна чакырык алган. Ошондой эле эркин күрөш боюнча спортчуларыбыз алдыңкы рейтингтерди ээлеп, дүйнөлүк жылдыздар курама командасына кире алышты. Ал эми эркин күрөш боюнча башкы машыктыруучубуз дүйнөлүк жылдыздар командасын башкаруу укугуна ээ болду. 2022 жылдын 1-октябрында Кыргызстандын 1-улуттук экспедициясы Гималайдагы бийиктиги 8156 метр болгон Манаслуу чокусун багындырды. Алар Манаслуу чокусуна дүйнөдөгү эң чоң дастан болгон Манас эпосун жана Кыргызстандын туусун көтөрүп чыгышты. Эскерте кетсек, Манаслуу дүйнөдө 8-орунда турган бийиктиги 8000 метрден ашкан тоо чокусу. Аталган чоку алгачкы жолу 1956 жылы багындырылган. Ал эми өткөн жылдын декабрында Колумбияда өткөн дүйнө чемпионатына катышкан оор атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөлөрү Бектөөлөт Расулбеков 102 кг салмак категориясында кичи коло медальга ээ болсо, 89 кг салмак категориясында Эмиль Молдодосов 9-орунду ээлеген. Мындан сырткары Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2023 жылкы Азия кубогуна жолдомо алганга жетишти. Өзүнүн тайпасында Акшумкар 7 упай алып, финалдык бөлүккө ишеничтүү чыкты. Эми Катар өлкөсүндө өтө турган Азия кубогуна катышат. Өлкөнүн калкынын саламаттыгы бул социалдык баалуулук, мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты, улуттук байлыктын жана улуттук коопсуздуктун негизи экендигин түшүнүү менен жогоруда белгиленген инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын жетекчиликке алып, физикалык активдүүлүктү жогорулатуу багытынын биринчи тепкичи болгон окуучулар арасындагы футбол, баскетбол, волейбол боюнча мектеп лигасы жана 30 жылдан бери биринчи жолу болуп «Мен чемпионмун» аттуу балдар өспүрүмдөр спорт мектептеринин окуучулары арасындагы кышкы оюндардын түрлөрү боюнча мелдештери ишке ашырылды. Мындан сырткары, калктын физикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган төмөнкү спорттук иш-чаралар каралган. Колледждер жана лицейлер арасындагы колли кубогу, студенттер лигасы спорттук мелдеши, айыл өкмөттөр арасында өткөрүлүүчү жаңы форматтагы спорттук мелдештер, балдар өспүрүмдөр спорт мектептеринин арасында «Мен чемпионмун» аттуу жайкы жана кышкы оюндар мелдеши. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемен тарыхында алгачкы жолу эл аралык маанидеги масштабдуу спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. Алар хоккей боюнча 4-дивизиондун дүйнө чемпионаты, 17 жашка чейинки кадеттер жана 23 жашка чейинки жаштар арасында грек-рим күрөшү, кыз келиндер күрөшү жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты, дзюдо боюнча Азия жана Океаниянын чемпионаты, бильярд спорту боюнча дүйнөлүк чемпионат, биринчи жолу самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, 51 өлкөдөн 500гө жакын спортчу катышкан. Аталган мелдеште улуттук курама команданын мүчөлөрү 6 медаль жеңип, жалпы медалдык эсепте 2-орунду ээлеген. Анын ичинен 2 алтын, 1 күмүш жана 3 коло. Бул көрсөткүч жаңы рекорд болуп калды. Анткени буга чейин спорттун самбо түрү боюнча Кыргызстандын тарыхында чемпион болгон эмес. Белгилей кетсек, кыргыз спортунун тарыхы көрүнүктүү инсандарга жана эсте сакталып калган жеңиштерге бай болду. Көп жылдар бою спортчулардын эркинин жана чыдамкайлыгынын, машыктыруучулардын күч аракеттеринин аркасында ата мекендик спорттук элита түзүлүп калды. Бул күч аракеттердин баары өз жыйынтыгын берип, акыркы жылдары кыргыз спорту алдыга карай чоң секирик жасады. Ата мекендик спортчулардын эл аралык аренадагы жыйынтыктары сыймыктандырбай койбойт. Бүгүнкү спортчулардын ийгиликтеринин жана жетишкендиктеринин натыйжасында дүйнөнүн булуң бурчунда Кыргызстандын желеги бийик көтөрүлүп, гимни жаңырууда. Ошондой эле 2022 жылы спорт тармагына өкмөт тарабынан бөлүнгөн бюджет 2 эсеге көбөйүп, дагыда болсо спортко көңүл бурулуп, 2023 жылга каржылоо 3 эсеге көтөрүлдү.